Аялым менен 4 ай жашап ажыраштым. Анын 6 айлык боюнда бар. Эмне себептен ажырашканымды ал өзү жакшы билет. Жакшы ниетте нике күбөлүк алганбыз. Эми ошол нике күбөлүктү ажыратуу үчүн сотко беришим керек. Канча акчам жана канча убактым кетет? Түшүнүктүү. Аялыңыз кош бойлуу учурунда сиз ага карата никени кыркуу боюнча сотко доо бере албайсыз. Себеби дегенде бул үй бүлө кодексинде көрсөтүлгөн. Эгерде сиздин жубайыңыз боюнда бар болсо, же болбосо ошол бала төрөлүп 1 жашка толгонго чейин сиз доо кое албайсыз. Ал эми бул ошол сиздин жубайыңыз макулдугусуз. Эгерде тараптар макул боло турган болсо, анда биргелешип, демек жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмүнө нике күбөлүктү кайсыл жерден алган болсоңуздар, ошол эле жерге барып биргелешип арыз менен кайрылып, өзүңүздөрдүн мындай ыктыярдуу арыз берсеңиздер болот. Ал эми сот адилеттиги албетте акысыз жүргүзүлөт. Эч кандай мындай соттук акыйкаттыкка жетүүгө эч кандай акча талап кылынбайт. Болгону сиз сотко берип жаткан болсоңуз, ошол нике күбөлүгүн ажыратуу боюнча бул мамлекеттик алым алынат. Бул ошол 1000 сом атайын банкка, демек мамлекеттик алымды төлөйсүз. Ошол мамлекеттик алымды төлөгөндүгүңүз жөнүндө дүмүрчөктү арызга тиркеп, нике күбөлүктүн түп нускасын арызга тиркеп, арызды сотко тапшырсаңыз болот. Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодекси 18-берене никени бузуу жөнүндө талап койгон күйөөсүнүн укугун чектөө. Аялы кош бойлуу кезинде жана ортодогу баласы төрөлгөндөн кийин 1 жыл ичинде аялынын макулдугусуз күйөөсү ажырашуу жөнүндө иш козгоого укугу жок. 24-берене жубайлар никени бузууга өзү ара макул болушканда никени сот тартибинде бузуу. Ортодо жашы жетпеген балдары бар жубайлар никени бузууга өзү ара макул болушса, жубайларды сот ажырашуунун жүйөсүн териштирбестен эле никени бузат. Жубайлар соттун кароосуна балдар жөнүндө макулдашууну берүүгө укуктуу. Мындай макулдашуу жок болсо, же эгерде макулдашуу балдардын кызыкчылыгын бузуп жатса, сот балдардын кызыкчылыгын коргоочу чараларды көрөт. Сот тартибинде никени бузуу жөнүндө жубайлар арыз берген күндөн тартып, кеминде 1 ай өткөндөн кийин сот тарабынан жүргүзүлөт.